Assalamu алейкум, урматтуу жана сүйүктүү көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта Көк Бөрүдөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Алдыда Достук командасы чачырадыбы? Манас Ниязов кайсы клубка кетти? Бойко менен Манас кайрадан тандем болдубу? Ушул жана башка суроолорго алдыда жооп беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. Достук командасы чачырады. Мындай маалыматты бир нече Көк Бөрү блогерлери жазып чыкты. 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жер улак командасын жетектөө Достук командасына берилген. Бирок алар белгисиз себептерден улам жетектөөдөн баш тартышкан. Буга чейин команданын жигиттери башка командаларга кетип жатканы белгилүү болгон. Ал эми команданын аттары ар тарапка сатылып дагы кеткен. Мындай күчтүү команданын тарашына сиздин пикир кандай? 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Бул жаңылыктан кийин Достук жетекчилери, күйөрмандары жана Ош облусунун кыраандары кайрадан команданы түптөп чыгат деп ишенели. Достуктан оюнчулар кетсе дагы Достук деген атын сактап калчу адамдар колго алып, жаңы жүз, жаңы дем менен күйөрмандарды сүйүнтөт деп ойлойм. Мындай команда тарых жаратышы керек. Манас Ниязов Жалал Абадтын Шахтер командасына өттү деген дагы сөздөр айтылууда. Шахтер буга чейинки президенттин кубогунда финалга чейин жетип, финалда Ак Илбирске жеңилген болчу. Манас Ниязовдун күйөрмандары үчүн сонун жаңылык. Бойко Манас тандемин оюн таласында бирге көрө албай келсек дагы, эми алар өз жергесинде бирге эки жупту кайрадан оюндан көрүп калабыз деген үмүт даре үзүлбөйт. Кыргыз элинин сүйүктүү аргымагына айланган легендарлуу Бойко Манас агабыздын камкордугуна алынганы кандай сонун. Жакын адамдары ага бул атты белек кылышканы айтылууда. Бул эки жуптун арты менен Көк Бөрүгө сүйгөндөр өтө көп. Достук командасынын мурдагы жетекчилеринин бири Карим Ажы Манас Ниязовго Арашан Козуну белекке берди. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Бүгүн канчасы? 3-ү? 3-үчү? Жа бир Манас балбан өткөндө келе албай калды эле. Кочкорлору калбады. Кочкорлор сатылып кетти. Эми мына кичинекей 4 күндүк козу иншалла 4-5 күн болду. Өзү разы болуп козу алып кеттиң. Өзү разы болушу козуну тандады биздин балбан. Мына кулактар лидердин баласы. Иншалла Манас балбан. Мына козу сиздики. Сүттөн чыкканда алып кетесиң. Мына кулактарын тартып койгон. Эми тартып койдук мына 02461. Иншалла. Лидердин баласы. Лидер деген кошкордун баласы. Светлый. Болду иншалла. Коюп кой жерге. Өзүн көрсөтчүбү? Балбан. Балбан берсин дайым кыздын намысыга жарап, кыргыздын көтөрүп мына. Биз эми болельщик болуп отуруп жүрөгүбүз канча кыжалат болдук. Балбан. Алла кадыр, ким күчтүү, ким эмне Алла кадыр. Эл таразы элсин чукам. Буюрса сен барып ушул күчтүү кочкорлордон болуп берсин, укам. Бол чалбаңа береке. Моюнда шакеги дагы бар экен, сонун козу экен. Береке деп койду. Берекелүү болсун. Болду. Кличка береке. Береке. Болду.